Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги Тоңдун сырт өрөнү. Мына ушул жердеги шор участогу ак топоздордун мекенине айланды. 20 жыл мурун ак топоздун бир мамалагын багып баштаган Таштанбек Акматов бүгүн алардын санын 540ка жеткирди. 88 жаштагы фермер дал ушул малчылык менен совет маалында социалисттик эмгектин эки жолку баатыры болгон. Учурда кыргыз эл баатыры наамынын ээси, сүйгөн ишин дагы да болсо улантып келе жатат. Bir öyle çoğuşun bu kadar gelip bir topozga koşup koysam, oşondan erkek ak mamalak düştü. Oşondan oşoğa bir baştan çoğ ötüp otur uşağa geldi de. Başka jaktan emez. Alan bunun özüngör baykaganına karaganda bir baştan uşunça saňga jetkirgenden keyin albatta bir top emgek kılganды belgilep turatdı. Карыянын айтымында ак топоздун артыкчылыгы анын түсүндө. Аптаптуу күндүн ысыгына ак жүнү менен туруштук берет. Мындан тышкары эттүүлүгү жана сүттүүлүгү да жогору. Ургачысынын таза салмагы орто эсеп менен 318 килограммды түзөт. Bunun niyeti darı деп айтсак да болот. Дегени бул дары чөптөрдөн башка эчтеке жебейт. Колдон эчтеке жебейт. Анан бул аскага көнгөн мал жапай канчалык бийикте аскада болсо ошол чөптү жейт дагы мунун ушундай касиети бар. Ошондуктан мунун жагымдуу жагы эти. Анан кийин бул өзү эгерде колдон келсе илгери күчүн агылда жумшаган үйрөтүп алып. Себеби тоодон тоого ашканда кыргыз баласы ушундан. Дегени мунун туягы орус такага окшоп келип музда көп тагаланбайт. Ушундай жагдары бар. Мына комиссиянын жыйынтыгы менен толугу менен эми сиздин ушунча кылган мээнетиңиз мына буйрук менен тастыкталды. Ак топоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык мээнет акталды. Расмий түрдө кыргыз ак топозу деген өзүнчө асыл тукум статус берилип, мамлекеттик каттоого алынды. Жеринде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайры иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Акунбеков жетектеген жумушчу топ барды. Эми биз мындан ары ушул ак топозду өзгөчө көңүлгө алып, ушундай оор шартта, же болбосо жайлоодо 3000 метрден бийик жерлерде көбөйүштүрүү багытында программаларды ишке кабыл алабыз. 3%дан берилген жеңил насыяларыбыз бар өкмөт тарабынан. Ушул багытта ак топозго дагы өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө жумуш алып барылат. Ушул адаптациялык сапат деп коет да. Бул деген ушул чөйрөгө мындай айтып атканда иммунитети да, адаптациясы да күчтүү процесси болгон малды чыгарыш керек да. Ушул чөйрөдө мына азыр тиги климат өзгөрүп атат. Азыр мындай оорулар көбөйүп атат. Ушуга туруштук берген малды чыгарганга аракет кылышты да. Анан ушул максатка жетишти. Эми кыргыз ак топозунун жүнүнөн киреше табуу максаты коюлууда. Адистердин айтымында анын тыбыты кашемир өндүрүүгө баалуу чийки зат. Ошондуктан асыл тукумду көбөйтүү жана жайылтуу иштери пландалууда. Буюрса, Кыргызстанда дагы бир жаңы кыргыз ак топозу деген парода пайда болду да. Дүйнөдө топоздун жүнүн иштетет. Бул жүн аябай жылуу жүн болуп эсептелинет. Суукка туруктуу болуп, аябай бышык болот. Эми келечекте бул жүн иштетилсе, бул дагы өзгөчөлүк болот. Анткени ак менен каалаган өңгө боеп алса болот да. Жаңы породанын мамлекеттик каттоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактап, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан сырткары бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агроөнөр жай комплексинин экспорттук потенциалын кеңейтүүгө өбөлгө болот. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району.